Кыз жигиттин сүйүүсүн күчтүү дешет. Бактылуу жашагандар даңктуу дешет. Ал эми бойдокторду кандай дешет? Бүгүнкү сиздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема кыз жигит деген эмне деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин конокторубузду тааныштырып өтсөк, Аппас Жумагулов атындагы орто мектептин башталгыч класстардын мугалими Касирова Гүлгак апабыз. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле коомдук ишмер, дин таануучу устазыбыз Дилмүрөк адеп ахлак маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов. Кош келдиңиз. Теолог Аскат Арасулов мырза, кош келдиңиздер. Анда ошол жаштардан баштасак, кыз жигит деген өзү эмне? Мына азыр кыргыздарда бир ушундай кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрөбүз, анан үйлөнөбүз, бактылуу талайлуу болобуз, балалуу чакалуу болобуз дегендей. Ушул кыз жигит дегенди кандай түшүнсө болот, урматтуу? Баягы анда сөз Өзбек Чотоновдо. Бүгүнкү темага. Кыз жигит деген бул эки шайтан. Бул бузуку, бул эң туура эмес жол, бул абийирсиз жол. Экөөнө тең. Ошон үчүн сүйүү болбош керек. Мисалы, мына силер келдиңерби, берден окуш керек мектепте. Силер биология окуй эле, сиология окуп жүрсүңөр биякта. Кечке чейин кат жазышып, сүйемдеп, күйемдеп, лапша илип жүрсүңөр да. Эки жактан. Анан азыркы жаштардын сүйүүсү сүйүү эмес бул. Бул бузукулук чынында. 5тен сүйгөн бар экен. 5 кыз сүйөт же 5 жигит сүйөт. Ушуна сүйүү. Өзгөчө мына кыздарга опасный нерсе да бул. Опасный болбош керек. Күйөөгө чыккандан кийин смертельный сүйөңөр болот. Бир күйөөгө чыгасыңар, анан кийин насмерть. Өлгүчө. Биякта кошулбагандар балки мен баягы сүйүп, мындай үйлөнүп, көрүп, андан кийин алыш керек да. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема жакшы экен. Мен сизге көп кошулгум келген жок. Анткени үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин сүйүү пайда болот дейсиз. Ал мурунку ата бабалар жана ошондой эле кантип ошо бири-бирин сүйүп, ошо кантип сүйүүсүз жашашкан да. Дагы айта кеткен нерсе, бул сүйүү болбосо мындай азыр сүйүү болбош керек деп атасыз, бирок ал сүйүүсүз бул адамда жашоо болбойт го деп ойлойм да. Кантип бири-бирин тааныйт, Мен сүйүү болбош керек деген жокмун. Сүйүү үйлөнгөндөн кийин болуш керек адам. Үйлөнгөндөн кийин смертельно сүйгүлөт адам. Катуу сүйгүлө, жакшы сүйгүлө. Анткени ата бабаларыбызда да болгон эмес. Ошо жанагы эпостогу сүйүү жөнүндөгүнүн баарын окусаң, баары трагедия да. Бүт мынагу биздин жанагы Олжобай менен Кишимжан же башка эпостор баары сүйүү менен үйлөнгөндөрдүн баары трагедия. Мындай үйлөнгөндөр жакшынакай жашаган, мурда ата бабаларыбыз атасы же апасы тандап, анан алып берчү. Анан ошо менен өмүр бою ажырашпай жакшы жашачу да. Мисалы сүйүү жок дейсиз, бирок Жамиля повестинде деле мисалы Данияр менен Жамиля экөө бири-бирин ошо сүйүп, анан Жамиляны биринчи болсо өзүнүн сүйбөгөн эле адамына турмушка берип коет да, бирок ал жерден ошол сүйбөгөн адамы согушка кетип, кайра эле ошо Жамиляга кат жазбай, эчтеке кылбай, ошол бирок ал Даниярды жолуктуруп, Данияр экөө бири-бирин сүйүп, ошол мезгилдерде мындай сүйүүсү аябай күчөгөн да, экөө бактылуу болушкан да. Буга эмне дейсиз? Кандай жооп? Даниярдын Жамиля менен экөө бактылуу болуп кеткен жөнүндө эч ким жазган эмес. Экөө сүйүшүп качып кеткен, анан каңгып кеткен да. Эмесе кана Жамиля канча балалуу болуп турушун. Биринчиден, экинчиден бул эң чоң адилетсиздик. Күйөө барып, ошо Жамиляны коргоп, тияктан инвалид болуп, ок жеп жүрсө, бул келип бирөөнү сүйүп калат. Сен ойлоп көрсөң, сен тияка кетсең, сенин аягың бирөө сүйүп кетип калса.
ага жооп мисалы ал Жамиляны ата энеси ошо сүйбөгөн эле бирөөгө турмушка зордоп эле берип койгон да. Бирок болсо эми азыр зордук болуш керек. Зордук, зомбулук деген азыркы заманда болбош керек да. Азыр мындай да, ошо азыр сүйүп деле үйлөнөт, анан кийин дагы башка жигит түшөт да. Анткени мына азыр силердин чагыңарда сүйөт, анан кийин мына мазгазында жазылып калат, сенин атың жазылып калган, дагы бир жигиттин аты жазылып калган, 3-4 жигит. Анан кийин бирөөгө сүйүп чыгат дагы 4-чүсүнө же 5-чүсүнө. Анан кийин сен командировка кетсең, ошо баягылардын бирөө менен ойношуп калат. Болобу ушундай? Мисалы мында да илгери бүт адамдар эч ким сүйүшпөй эле жакшынакай жашаган. Үйлөнүп алып эле жакшынакай сүйүшүп эле 7-8, 10-15 балалуу болгон да. Азыр эми 21-кылым болду да, баягы өстүк, өнүктүк дегенде эми жаштарды угалы да. Мисалы мына азыр силерге каршы чыгып атат да. Силер эми кандай үйлөнөсүңөр? Кантип тааныйсыңар? Мисалы же сүйлөшпөй Сен мисалы үйлөнгөнчө канча кыз сүйөсүң? Азырдан баштайсың. Анан кийин институтка барганда дагы 3-4 кыз сүйөсүң же 5-6-ны. Жок, мисалы ар бир адамдын өзүнүн ою ар кандай да. Ал ар бир адамдын өзүнөн да ошондой деп ойлойм, бирок сүйлөшкөн кызың барбы? азыр жок. Азыр сүйлөшкөнгө эрте. Өзүнүн убагы келгенде анан сүйлөшүп баштайбыз деген ойдомун. Смертельный сүйдөбүзбү? Ошого эметип кетейин деп атам. Мисалы жаңа эле суроону эметейин деп атам. Мисалы силер айтып атасыңар, үйлөнгөндөн кийин сүйүшкүлө, смертельно сүйүшкүлө, каалаганча сүйүшкүлө депчи. Мисалы башында сүйүшпөсөң кантип үйлөнөсүң деген. Бул суроого мен жооп берсем балким дагы дурус болот. Себеби дегенде мен келинчегим менен жаңы таанышканда силер ойлогондогудай сүйүү болгон эмес. Сүйүүнү ар ким ар кандай түшүнөт. Бизде мусулманчылык гана бири-бирибизге болгон маани берүү гана болгон. Анан жылдыздашуу. Сүйүүнү өз ар ким ар кандай түшүнөт, мен түшүнөм. Бул сүйүү жылдыздашуунун эле күчөтмө мааниси. Например, мисалга алсак, мен жоош кызды жакшы көрөм. Кимдир бирөө шайыр кызды жакшы көрүшү мүмкүн. Кимдир бирөө үйүнө тынбаган кызды жакшы көрөт, кимдир бирөө үйүндө кечке отура бергенди жакшы көрөт. Ушул сыяктуу бир аз жылдыздашуу болду. Андан кийин силер ойлогондой 1-2 жыл. Анан силер ойлогондой баягы көп жаштар эметкенде эле көрүнгөн жерден жолугуп, бири-бирине сүйүү армап, кучакташып, андай тигиндей мындай нерсе болгон эмес. Болгону жылдыздашуу болду. Андан кийин экөөбүз бири-бирибизге чечим болду. Анан Кудайым буйруса азыр мага 3 баланы тартуу кылып берди. Сүйүү мына ушул десем болот. Ар бир баламды кучактап өпкөн сайын мен келинчегиме ичимен ушунчалык шүгүрчүлүк рахматымды айтып, келинчегиме болгон сүйүүм артып келет. Демек ошо биринчи эч качан ажыратпай турган, ортодо көрүнбөгөн жип пайда болду. Демек ошо биринчи сунушту жигит жасаш керекпи? Же ата энесиби кандай? Албетте. Эгер мага суроо болгон болсо, биринчи чечим дагы, сунуш дагы эркектен болуусу абзел. Бизде азыр мындай жаштар эмне болуп атат да, баягы жаштар өздөрү табат, кээ бирлер ата энеси таап берет, кээ бирлер болсо бияка чыгып алыңыз. Кээ бирлер баягы кудалашып алат да. Анан ошол баягы бизде кайсынысында ажырашпай көп жашап атат деген маселе да. Азыр жаштарды оюн уксаганда. Саламатсыздарбы? Мындай сиз айтасыздар, ал мурунку илгерки депчи, илгерки жашоо менен жашап жүрө бербеш керек да, азыркыдай мындай 21-кылым. Бир аз алдыга умтулуш керек дегендей. Мурун нерселерди ала качуу берип салып болчу, азыр болсо ала качсаң соттолосуң, туурабы? Ошон үчүн сүйүү жакы менен эле барышпайбы? Жооп берип койсоңуз. Мындай да, силер мурдагы жаман, азыркы жакшысын, азыр эркекке үйлөнүп атат. Азыр 100 үйлөнгөнгө 1000 ажырашуу бар. Негр америкалык алат, америкалык негрди алат, тигинин баласын багып жүрүп, бул бунун баласын багып жүрүп, улам үйлөнөт, кайра ажырашып кетет, бир нече күн жашайт, никеси жок жашайт. Мына азыркылардын жашообу. Илгеркилер бир үйлөнгөндөн кийин өмүр бою жашаган да. Кандай бул? Эми ошон үчүн бул жерден болчу да, эми азыркы заман башка болот. Техника, технологияда өзгөрөбүз. Бирок адамгерчилик мамиледе, үй бүлө курууда бул дайыма бир эле болуш керек. Мисалы улуу киши тандап берип, ата энең. Сени ата энең сенен да жакшы билет. Атаң менен энең. Өзгөчө энең. Сени ошо биттейиңен баштап чоңойткон энең
Сенин бүт мүнөзүңдү, характериңди, сенин возможностторуң бәрін билет. Ошон үчүн эне ойлойт, мына кызды алып берсем, ушу жигитке лайык болот. Ушу менин баламды жакшы карайт деп алып берет да. А силер болсо, онун көзү бакырак экен. 90, 60, 90 экен деп үйлөнүп аласың. Анан карасаң, ичинде жылан, же бир нече жылан жүрүп да. Анан ажырашып кетесиң. Шагайлардын айтканына кошуласыңбы? Жок, ал негизи деген закондордучу биз чыгарбайбыз. Биз деген силер айтып атпайсыздарбы? Биз деген азыр кичинекей жаш ата-энелер алып беришке, ата-эненики жакшы депчи. Ал азыркы деген сүйүү үйлөнүш керек, анан ошентип алыш керек, анан ала качуу болбойт деп атпайсызбы? Анын баарын биз чыгарбайбыз, анын баарын өйдө жакта силер деле биздин чоңдор чыгарат. Ошондо биз күнөөлүү эмеспиз дагы. Жок, чоңдор кудалашканды бизге тыйган жок азыр. Эч ким. Мисалы мына силер эң башты кылып, азырдан баштап сүйбөшүңөр керек. Анткени сүйсөңөр, биринчиден бузуласыңар, экинчиден алдайсыңар. Мисалы бир кыздын боюна бүтүрүп, же аборт кылдырып, аны түбөлүккө бактысыз калтырасыңар, бузасыңар, анан ал жаман жолго түшүп кетиши мүмкүн. Өзүңөр да бузуласыңар, же оору жугузасыңар. Биз айтып атабыз, мына илгеркидей ата-эне келип, карап, анан кийин сени ээрчитип барып көргөзөт. Мына кызды карачы, жакшынакай экен, кылганыңар кандай жакшы кыймылдайт экен, мүнөзү жакшы экен, көчөгө көп чыкпайт экен. Ушуну албайлыбы, балам? Ушуну келин кылып келчи дейт да, анан кийин үйлөнүп жакшынакай жашайт да. Силер келип, жок, мен аны албайм, аны өзүң ал. Мен аны Таняны алам, же Наташаны алам дейсиңер. Кандай кошуласыңарбы? Анан кийин эртең эле ажырашасыңар. $20,000 той бересиңер. Анан эртең качып кетет баары. Силердин оюңарды укпайлыбы? Же балким силер ата-энеңер тий десиле, тийип, ал десиле ала бересиңерби? Келе. Саңызбы? Азыр деле мындай, например, бизде 21 кылымда анда илгери деген мындай алып берсе эле жашап жүрөрчү, азыр мындай балдар башка, эл башка да алып берип койсо, может ал кайра башка кыз сүйүп калып, ата-энеси алып берген кыз менен ажырашып кетиши мүмкүн. Силер ошол баягы турмушка чык деген эле жигитке чыкканга даярсыңарбы? Макулсуңарбы? Азыр мен бир нерсе айтып коеюн, мындай да. Азыр бизде толтура кыздар бар. Ошо тандап жүрөт. Тиги жигит түсөт, а бирок тиги жигит карабайт. Берки жигит түсөт, алда карабайт. Ушинтип жүрүп 30-тан ашып кеткендер бар, 34, 35, 40-ка чыкпагандар бар да. Ошон үчүн тандабаш керек кыз киши. Кызды тандаш керек. Кошуласыңарбы? Келгенде эле карап туруп, мурду бүтүн, көзү сокур эмес, колу бут аман болсо чыгыш керек да, нормальныйраак болсо. Жакшы. Гүлгак эже, мынакей, сиздин тажрыйбаңыз өтө чоң, зор. Ошондуктан азыркы бүгүнкү темабыз кыз жигит деген эмне деп атпайлыбы? Ушул темага көз карашыңыз кандай? Сиздердин башыңыздардан эмне өткөн? Кантип? Биздин учурда эле ушу эме ушу 20-жылдар эмне болуп калдык, эми бизде деле ошондой эме болду да, сүйүү менен турмушка чыкты. Эми мүмкүн Алла Таала мага ошо жакшы күйөөнү насип кылган болуш керек. Биз өмүр бою жашап, бала бакыралуу болуп, бактылуу жашап өттүк. Анан бирок эми баары бир мен агайларга кошулам. Себеби карасаңар балдар өзүңөр, ошо биздин эне аталар ошо кудалашып эле баш кошкан, ажырашуу болгон эмес. Азыр эми карасаңар, 50 жарым ошо сүйүшүп жакшынакай болуп турмушка чыгышат. Анан кийин агай айткандай ошо ажырашуулар абдан көп. Илгери жанагы балдарды баккан детдом болгон эмес. Эмне үчүн болгон эмес? Себеби эне аталар ажырашкан эмес, балдарын тыштаган да эмес. Азыр эми карасаңар эмне көп? Кичинекей балдарды тыштап кеткен аялдар көп. Ошол жетимдер көбөйүп атат. Жетимдер кесирлер. тоголок болуп, эне аталар тирүү, бирок тоголок жетимдер аябай көбөйүп атат. Мунун баары эмнеден келип чыгып атат балдар? Мынакей эме мусулманчылыкта мисалы агай айткандай, сүйүү турмуш кургандан кийин башталат дейт. Мен ушуга 100% кошулам да. Себеби акыры мына могу чындыгында эле келип атат. Мынакей мусулманчылыкта эч качан болгон эмес. Мусулман калкында жанагындай ажырашуулар бир чектен чыкканда гана болсо керек, болбосо мындай ажырашуулар болгон эмес. Жана балдар монтип тоголок жетим калган эмес. Анан мен деле ойлойм, силер кийин мына бара мына мусулман ислам дини жакшы тарап атат. Бизде деле кийин ушу азыр мисалы исламда жашаган адамдардын баары эле кыздарын кудалап беришет, балдарын кудалап үйлөндүрүшөт. Менимче ушул эң эле туура болуш керек. Себеби Алланын берген бул бизге закону, мыйзамы. Мындан
Аллах каяктан законду эмес мыйзамды берсе, ошо мыйзам жашаган адам гана бактылуу болот. Ошол мыйзам менен жашаган жубайлар гана бактылуу болот деген гана мен ушундай тыянакка келем. Жакшы. Анда жаштардын оюн уксак, мынакей эжебиз, агайлар айтып атпайбы? Балким азыркы биздин реалдуу жашоодо андай болбой атат, ага айткандай 10-15 менен сүйлөшүп атат, башка болуп атат. Анан баягы ошондой жигиттер келечекте кандай үй бүлө куруп калат деген маселе да. Баягы өзүнө жараша дейт го Кыргызда. Ошол жакшысын алып анан кээде ажырашуулар көп. Азыр 50% ажырашып атат дейт да, мисалы. Анан бул дагы бир көйгөй. Ошончо айтпайм. Мындай да азыр мына жигиттер кыздар менен сүйөм деп бирок кандай бир чоң кылмыш жасап атканын сезбей атат да. Булар чынында ошол кыздарды бузуп атат. Ошолордун келечегине балта чабып атат. Анан ошол кыздар бузулганы бузуп атат. Же бузулбаса күйөөгө чыккандан кийин жакшы жашай албай калып атат. Сөгөндө булар асыл изинен бузуп коюп атат жигиттер. Ошол жигиттер кийин ошолордун бирөөнү алат. Башка бирөө бускан бир кызды алат. Ошо башка бир жигит келип аны менен жүрүп, азыр мисалы мына азыркы жүрүп аткан, мына сүйүп атканы бул чектен чыгып атат. Булар жатып атат. Сүйөм деп, мисалы илгери сүйүүдө кат жазышып, анан кийин качып жүргөн да, дагы бекинип, уялып. Кат жазып койсо, ошону уялып жүргөн да. Уялып жүрүп кат жазсын. Азыр андай жок. Азыр мына 14 февраль экен жүр. Кеттик десе, болду, кетти, баласы да кетти, кызы да кетти, барып, ягуар ичип, бир нерсе чегип, анан кийин жатып, анан кийин эртесин сүйүү жок, уже качып, тиги болсо боюнда бүтүп, аборт кылып ушинтип жүр да. Бул эч кандай сүйүү эмес, бул кылмышкерлик бул. Анткени силер келечегиңерде ошолордун бирөөнө үйлөнөсүңөр. Мисалы азыр канча жигиттер жүрүп, балалуу боло албай жатат да. Сөйдөнде ошо аборт кылдырган, башка кылган же бир нерсе болгон. Ушундайбы? Ушул ой туура эмеспи? Сөйдөнде жашабайт. Балким андай деле болбой, мындай жакшынакай барып ошол сүйлөшкөн кызы менен кыз жигит болуп барып чай ичип, анан акырын кетип калса болобу? Болот дегендер кол көтөрсөңөр. Болот турбайбы, туурабы? Жакшынакай келди. Анда биздин кыздарыбыз, балдарыбыз бар, келди. Жаштарды уксак. Мен ушуларга суроо берейин дедим, болот дегендерге. Силер барып лимонад чалып эле анан кетип каласыздар, кыздарды даже кучактабайсыңар, колунда кармабайсыңар. Мен ишенбейм ошоңорго. Жок, агай, ал ар бир адамдын өзүнөн болот да. Мисалы азгырык деген бар. Ал мисалы ар бир адамдын өзүнүн азгырыгы болсо дагы, ар бир адам өзүнүн ошол оюн толук айтып, жана ошо мисалы кыздын колун кармабайсыңар деп атасыз да. Ал кыздын колун кармашы мүмкүн, бирок анчалык ошо чектен чыкпашын, өзүнүн ошо чегин билип, ошол мисалы бир жака алып барып, жөн эле мындай тамак алып берип же чай алып берип, ошо менен эле чектеш керек да. Бирок койсо эч нерсе деле болбойт да, колун, туурабы? Кармап койгондон эч нерсе деле болбойт мисалы. Же болуп кетиши мүмкүнбү? Болуп кетиши мүмкүн эмес, эми ал ар бир адам адам кармап отурса, колун эле кармап отур, кечкичине. Кыз келип айтпайбы, мына ненормальный мына деп. Ошо ненормальный деген кыз өзү может ненормальный болушу мүмкүн да. Анда кыздардын оюн угуп көрбөйлү. Мынакей кыздар, жигиттер мындай. Дагы бир жолу саламатсызбы агай? Сиздин айтканыңызга мен кошулам. Мисалы, любой эле бала, любой эле, хоть имандуу болсун, хоть адептүү болсун, барганда по-любому кыз менен көчөдө аталар, апалар өтүп атса да, ал кары жашына карабай кучакташып турушат. По-любому баланын ошого кудурети жетет. Өзгөрүлүп кетеби? Өзгөрүлүп кетет вообще. Тормозу кармай калат. Ичип алсачы, бир аз ичип алса кандай болот? Бир аз ичип алса, ягуардан ичип алса. кетти да агай. Каяка кетти? Кетти ушу баш болгон жака. Демек ошондо бул ушул кыз жигит болгондо кыздар утулабы же жигиттер утулабы? Ошондо кыз утулат да. Азыр неме ушул кыздар өздөрү айтып атат да, биз балдарды өзүбүз чакырабыз депчи, мисалы эми башка окуу жайларда, мектептерде, лицейлерде ушундай жигиттер качып калыптыр да. Силерде кандай? Болот ушундай. Болобу? Болот да. Чакырган бир жолу, бир эки жолу. Чакырган, Ооба. Сен анда өтө красавчик, мындай баягы кыздардын көзүнө көрүнгөнсүң анда. Эми болор экен да. Жакшы ырдайсыңбы? Ырдабайт элем. Демек ушул баягы мынакей чакырганда ошол эмне барасыңарбы же кандай болду эле сенде? Эми мисалы адептүү мындай нормальный кыз болсо базар
Базар жок, барып коесуңар. жок эми сүйлөшөсүң андай экен. Бирок барбай койгом мен. Барбай койсо. 14-түндө эмне кыласыңар? Кандай пландаштырып атасыңар 14-түндө? Мисалы азыр ушундай бир маселе бар, бир кичинекей жүрөкчө бир келбей калса азынтып өлгөндөр бар. Анан мага келбей калды деп, жол болсо келсе мынча келди деп баягы мактангандар бар. Ушул кандай, туура элеби? Ошол 14-түндө кыз жигит болсо мындай сүйүүс жакшы түбөлүк болот дегендер бар. Ошол датада үйлөнгөндөр ошол датада ЗАГСка баягы мындай барып нике күбөлүгүн алгандар да өтө мындай жылда өсүп баратат да. Бул кандай, туура элеби бул? Эгер мен депутат же президент болсом мен могу майрамды алып эле салмакмын да, анткени кризис убагында пайда болуп турат. Кризис убагында. Жок, вообще эле алып кризис болбой бул мындай кыргыз элимдин мындай мусулманчылыкка жатпаган майрам экен да. Мисалы Айтмарек, Ноорус дегендер бул кыргыздын майрамына тиешелүү. Ушул мисалы 14-түндө мисалы жигиттер кыздар чакырса, кыздар бардыгы эле келеби же келбей, жок мен барбайм дегенде кыздар да барбы? Эми канчалык мындай сүйлөшүүсү уланса, ал жигитке көнсө эми кыздар барышы мүмкүн ага. Мындай 1-2 күн сүйлөшүп алып келбейсиң, киного барып келели, анан баягы бул паркка барып келели дегендер ал кыздын өзүнүн жоогунан да. Кандай ал кыз кандай мындай. Эгер үйүндө эчтеке кылбай жатса, мындай делать нечего деп коет го, анда ал кыз кете берет да. Апа койчу деп элечи. Укпайт деле. Мисалы мен ошого аябай таң калдым. Аябай кандай ээрчим экен өзү. Эртең бир шайтандын майрамы деле чыгып берет да. Биздин кыргыздар любой майрамды ойлоп таап туруп коюп койсо, ошону майрамдай берет экен. 8 март, 23 февраль, да бир нерсе, эми Ден Валентин, анан эртең Ден Константин, анан бирси күн Ден Михаил. Мынтип эле ойлойм, муну ким бул деп. Ден Кочкорбай болсо бир жөн да эми. Демек, ошонун баарына ээрчи берет экен. Ошо мына Ден Валентин деп туруп, атайын бул себеп да, шайтанды чыгарган себеби ошо күнү бузулзун деп. Сөйдөнде сүйүүгө толтура 365 күн бар керек болсо. Ошол күнү айтам дегенге. Анан кээ бирлери ошо Валентин күнү апасын поздравлять этмиш да. Башка күнү поздравлять болбойт экен. Бул деген мисалы мындай, бул апаны поздравлять турган женский ден эмес бул. Бул деген бузукулук күн. Барып алып бир жанагындай чужой, башка бөтөн кызды же бөтөн жигитти сүйүү деген бул деген кылмыш да. Ошондой болбош керек. Мисалы, кыздар өзгөчө таптаза бойдон баш керек. Таптаза булганбаган, бир да жигит менен жүрбөгөн бойдон баш керек, таза. Ошондо баары жакшы көрөт. Кайнене да жакшы көрөт, күйөө да жакшы көрөт. Бүт баары. Анан эгерде бир жигитке келсе, 4 жигит менен жүргөн кыз келсе, анан ал кызганып, анан кийин ажырашып кетти. Жакшы, мында жаштарды угабыз, урматтуу жаштар. Кээде биздин азыркы жаштарда ушундай болуп калды да, мисалы баягы ата-энесинин көзүнчө, мугалимдин көзүнчө сүттөй ак да, бирок кылганы башка болуп атпайбы? Анан агайлардын айтканында балким жөнү барбы? Мындай сүйүүнүн критерии кандай болуш керек? Азыр агай айткандай, балким силер айткандай. Кел. Хиджаб кийген кыздар мындай имандуу деп айтышат го, бирок мындай азыр шаарда хиджаб мода болуп кетпеди? Азыр деле көрүп калам да, 1-2 үчөн шаарга барганда мындай жетелешип жүрүшөт хиджабчан. Мындай чачы узун бала менен корейский окшош. Ушундай таң калып. Андайлар болушу мүмкүн. Мындай да биздин арабызда арак ичкендер да болушу мүмкүн, намаз окугандардын арасында. Наркотик чеккен да болушу мүмкүн. Жанагындай хиджаб кийип алып, жана зина кылып жүргөндө болушу мүмкүн. Себеби дегенде булар мүмкүн ата-энеси урушуп отуруп кийгизип койгон. Бирок баягы кыз баягы эле ойдон калганда. Программа өзгөрүлгөн эмес. Иман жок, эч нерсе жок. Же бир аз эле үйрөнүп алган, кичине эле. Намаз менен орозо менен үйрөнүп алган. Бирок арагын таштаган эмес, баягы хулиганстводу таштаган эмес, бузугулун таштаган. Биздин арабызда жана чорныйлар да бар экен. Намаз окуп калган, бирок баягы ишин улантып жүр да. Ошон үчүн бизди 100% киргенде эле иманга 100% тазаланып калды деген туура эмес да. Арасында бар. Ошондо 1000 кишинин арасында кээ бирлер кайра кирип, кайра чыга берет. Бүгүн кирген, сакалды койгон мондай. Эртең карасаң кайра эле арак чалган. Ошондойлорду да көрүп атабыз да. Ошон үчүн бул мындай да, биз иманга келгенден кийин программа бар.
мынау ишти жасаба деген. Мисалы бөлөк кишиге аялга барба. Арак ичпе, наркотик чекпе, урдаба, алдаба деген программа бар. Ошону моюнга алган киши мусулман болот дейт. А жана калп эле келип туруп ла иляха иллаллах деп койсо, ал мусулман деген ал фиктивный да. Жакшы агай. Мына азыр бизде ошол урматтуу кыздар, мисалы жанагы сүйем деп жүрүп, жарым өбөк менен боз өбөк анан алдап, жолсуз кирайт этип кеткен жигиттерди эмне дейсиңер? Мында жана кээде аруу сезимдерин талкалап кетип атпайбы? Ушундай каршылар да көп да, тилекке каршы. Анан баягы кыз киши тез эле алданып калат экен да. Анан ошондой жигиттерге лапша илген жигиттерге эмне дейт элеңер? Келгиле. Кыздардын деле мээси бар болот да, негизичи. Кыз деген ойлонуптен тийиш керек да күйөөгө. Кызы деген деп нетсемдей. Ата энеси деле мынтип кыйнап тийгизген деле болбойт да. Ал деген жамандыкка деле кирет да алчы. Бирок деген кыз деген өзүнүн мээси менен жана өзүнүн сүйүүсү менен тийиш керек күйөөгө. Сүйгөнүңүз барбы? Сүйлөшкөн жигитиңиз барбы? Азырынча жок. Демек өзү ойлоп, карап, сүйлөшүп, анан турмушка чыгыш керек. А мажбурлап берген ата энелерге каршысыз. Ооба. Жакшы, мына келгиле жигиттер. Бизде жигиттер, кыздар өтө көп болуп атат. Ошондуктан ар бириңердин оюңарды укканга аракет кылабыз. Саламатсызбы? Мисалы үчүн ар бир эле ата эне өзүнүн баласына мисалы үчүн үйлөнүп атканда ошо мисалы үчүн баласымда жаман кыз албасын деп мисалы үчүн жакшы кыз туура тандап берет да. Анан мисалы үчүн баары эле сразу бир момент болуп кетпейт да, үйлөнүп свадьбачы. Мисалы үчүн баары акырындык менен болот. Мисалы үчүн бири-бирин түшүнүп, кыз менен бала бири-бирине туура келеби, ата энеси бири-бирин түшүнөбү? Ошону айтайын дедим. Демек, сен сүйлөшкөн кызың барбы? Азырынча жок. Канча болду сүйлөшкөнүңөр? Жок, негизи мен сүйлөшкөн элекмин кыздар менен. Досторуң айтып атат го, бардыгы. Андай кыз менен сүйлөшкөнгө азырынча мындай эмем жок. Мен бир окуя айтып берейинби мындай да. Бир жигит мага келип айтты, "Ажеке, мынуга үйлөнөйүн деп атам" деп. Мен мынуга сага дал келбейт го. Сен башкасын албайсың десем, макул деп кетип, анан алып алды да. Анан көрсө ал уада берип койду да, ошо сүйүшүп жүргөн да. Алам деп. Анан алып алды, анан аябай жаңжал болду, аябай көп жыл, 3-4 жыл балалуу болду, бирок тыйылбай койду эч бир. Анан ажырашты. Мен айттым, сен айтпадыңбы, албады дедим десем, "Ажеке, сиздин сөзүңүз туптура эле болушу керек, бирок уада берип койдум" мен айтам. Уада берип алып, ошо кызды аяп алып алган, анан кийин экөө жашабай койду. Ошон үчүн мисалы жүрбөш керек. Мисалы мына кыздар өзгөчө алданат да тез. Анан кийин өмүр бою чыкпай жүрөт да, бир алданып алып. Даже мен азыр бир көңүлү калып калат да. Көңүлү калып. Бир эркек жигитти көрдүм да, азыр бизге кайрылып атат, мага даже өзүмүз апасы кайрылып атат. Ушуга бир ыймандуу кыз таап бергилечи деп, үйлөнгөн жок деп. Эмне десе, биринчи жолу кыз менен жүрүп, анан кийин кыз кидет этиптир. Ошо менен аллергия болуп калган да. Ошо менен алиге чейин үйлөнбөй жүрөт. Ошон үчүн абайлаш керек. Эч качан жакындабаш керек эмес. Бизде да динде айтат, жакындабагыла деп. Сөйдөнгөндө оюнчук эмес. Мына көп адамдар бар. 40-45ке чейин үйлөнө албай жүрөт. Ошо сүйемди алып, анан үйлөнө албай жүрөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул Аппас Жумалов атындагы Көкжар орто мектебинин жалпы жаштары менен кыз жигит деген эмне деген теманын тегерегинде сөз кылдык. Жаштардын оюнан сиздер жакшы чечимдерди чыгарып алып, жыйынтыктап алат деген ойдобуз. Биздин жаштарыбыз айткандай, балким биздин кыргыздын наркы менен, маданияты менен өзүбүз куда түшүп, ата энебиздин айтканын тийип жана ал деген алсак биз бактылуу болобуз деген ойдобуз.